Жогорку сотко Темирбаев Медин аттуу жаран кассациялык арыз менен кайрылып, соттун акыйкат чечимине ыраазы болду. Ал кызын күйөө баласы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткиргени боюнча 2 жылдан бери акыйкаттык издеп келет. Жабырлануучу биринчи, экинчи инстанциядагы соттордун чечимдерине макул болбой, доо арыз менен жогорку сотко кайрылган. Мен эми сотко ишендим, ишенип жогорку сотко келдим да, жогорку сотто бүгүн чечим чыкты, булар акыйкат карады. Мен ошо ишеничим бар эле. Мен жогорку сотко дагы барайынчы деп келдим, мен ишеничим мактады. Жабырлануучунун айтымында бул иш 2017 жылдан бери созулуп келе жатат. Медин мырза кызы жолдошунан зордук зомбулук көрүп, уксус ичип өзүн өзү өлтүрүүгө барганын айтат. Кыз эч нерсе көрбөйт. Мен өзүм жазып көрдүм, бирок жаза албайт экен адам. Көзү жумук, кичип кеткен, вообще кулак укпайт. Жазып кетип атат да кызым, жазып кеткенин далилдеп турат. Азыр жогорку сот карады, бирок биринчи жакшы карады, немеге карады. Соттор жаман, бардыгын жаман дей албайбыз. Бирок мына азыр мен жогорку сотко ишендим. Жабырлануучу 2 жылдан бери акыйкаттык издеп барбаган жери калган эмес. Эми минтип жогорку соттун чечими менен иш кайрадан кароого жөнөтүлдү. Бүгүнкү күнү мына жогорку сотунда каралды, жогорку сотунда туура баа берди. Ошол келтирген кемчиликтерди оңдоо үчүн кайра биринчи инстанцияга кайрадан кароо үчүн жиберди. Мен ойлойм, бүгүнкү чыгарган жогорку соттун чечими акыйкаттуу болду деп эсептейм. Медин Темирбаев жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы акыйкат чечим чыгарып бергенине абдан ыраазы. Эми ал иш кайрадан териштирилип, күнөөлүү өз жазасын алат деп ишенет. Ал соттун мындай адилеттүү чечимдери жарандардын сотторго болгон ишенимин арттыра турганын баса белгилейт.